Өзüm жөнүндө кыскача айтып кетсем, мен Кушбеков Рамазан Нурдинович 1995 жылы Талас областынын Макаевка районуна караштуу Кызылсай айылында төрөлгөм. Айылдын орто мектебин окуп, Бишкек шаарындагы социалдык өнүктүрүү жана ишкерлик институтунда жогорку билим алып, андан кийинки аскердик кызматка барып, ошол жактан өзүмдү укук коргоо органдар жагынан көргүм келип, ошол жактан да түрткү болду десем болот. Ошондон кийин толук кандуу укук коргоо органдарына кызмат кылууну чечип, 2018-жылы кайгылуу күзөт кызматына кабыл алынып, милиционер кызматын аркалап, азыркы убакта жаш өспүрүмдөр мөштөө инспекторунда иштеп жатам. Биздин мектепте жаш балдар менен алдын алуу иш-чаралары бир гана кагаз түрүндө булардын ата-энелерин чакыртып эле мугалимдер менен өтөрбөстөн биздин булардын профилактикалардын түрлөрү, мисалы методикаларга айтып кетсек, ушинтип бир кандай бир кечелерди уюштуруп, жана балдар өздөрүнүн, мисалы коомдо болуп жаткан, может актуалдуу деп айтсак болот, ошолорду күлкү иретинде жеткирет. Жашы окууларына отат, жашы кандай бир мектепте көйгөйлөр болуп, окууларга жетишип. Жакшы окутабыз, аракет кылабыз, жакшы күткөнгө Ошондой кылыш керек. Бир нерсе болсо балдар алып келиш керек, бул жактан айтып, уялбай эле кайша окуш керек бул жерден. Эрежелерге көңүл буруш керек. Ошондой макул сабактар ийгиле. Биз бул жерде мектепте окуп жаткан окуучулардын арасында кээ бир окуучулардын ата-энелери сырт жакта эмгектенип жүргөн ата-энелер да катталат. Алар менен мектепте чогуу иш алып барган психологдорубуз бар. Психологдор менен соц педагог эжекелер менен алардын үйүндө может бизге айта албай аткан кандайдыр бир тоскоолдуктар болсо, ошол тоскоолдуктарды жөнгө салыш үчүн, окууда бир кандайдыр бир болгон жетишпегендиктерин алдын алуу үчүн алар менен көп көңүл бурулуп, өздөрүн чакырып, беседаларды кылып, көйгөйлөрүн угуп турабыз. Основной багыт ошол биздин окуучуларыбызга бул жерден билим алууга жолдор түзүлөт.